жаңыдан курулуп жаткан айылга эки кошуна көчүп келишти. Кызыгы, бул эки чакан гана үй бүлөнүн бири-биринен асман менен жердей айырмачылыгы бар болчу. Таң аткандан баштап биринчи үй бүлөнүн мүчөлөрү кечке урушуп талашса, экинчи үй бүлөдө тескерисинче эч кандай жаңжалдын жышааны байкалчу эмес. Күндөрдүн биринде күйөөсү менен жаңжалдашып жаткан аялы күйөөсүнө капысынан бир сунуш менен кайрылды. Эмне үчүн биздин кошуна тынч жашайт? Сен бул табышмактуу суроонун жообун билип келбейсиңби? Макул, билсе билейин, деп күйөөсү акырын кошунасынын үйүнө көз салса, кошунасынын аялы чоң чылапчынга суу толтуруп алып, үйдүн астанасында кир жууп отуруптур. Капысынан анын уюлдук телефону ашкана тараптан шыңгырап калды. Ал аял дароо ашканага барып, ал жакта көпкө сүйлөшүп туруп калат. Ошол учурда кандайдыр бир буюмуна шашылыш түрдө чуркап келген күйөөсү капысынан чылапчынга чалынып, тегерек чет, атүгүл кийимдерине чейин суу болот. Мына, эми баары башталат, деп кудуңдап бул көрүнүштү кошунасы аңдып турат. Окуя болгон жерге жетип келген аялы дароо эле күйөөсүнөн кечирим сурады. Мени кечириңиз, мен бул жерде кир сууну калтырбашым керек болчу. Эч нерсе эмес, тескерисинче сен мени кечирип кой. Мен өзүм күнөөлүүмүн. Көзүмдү карап жүрбөгөндүгүм үчүн сен мени кечир. Окуянын ийне жибине чейин күбө болгон кошунасы дароо аялдын алдына чуркады. Айтчы, алардын бактылуулугунун себеби эмнеде экен? Мен баарын билдим, дейт күйөөсү. Алардын бактылуулугу, алардын үй бүлөсүндө жалаң гана күнөөлүүлөр жашайт экен. А биздеги жаңжалдашуунун себеби биздин үй бүлөдө жалаң күнөөсүздөрдүн жашагандыгында экен. Жашоодо бактылуу мүнөттөргө жетүү үчүн биз билип, а бирок колдонбой жүргөн сыйкырдуу сөздөр бар. Алардын бири мени кечирип коюңуз деген сөз экендигин дайыма эске түйүп жүргөнүбүз оң.